Чек арадагы акыркы кырдаалды талкуулоо боюнча кыргыз-тажик эки тараптуу сүйлөшүүсү өттү. Жолугушуу Тажикстан Республикасынын Исфара районунун Гүлистан өткөрмө пунктунда өтүп, ага кыргыз тараптан президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, УКМКнын чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жана облустук күч кызматтарынын жетекчилери менен чектеш райондордун акимдери катышты. Тажикстан тараптан чек ара кызматынын жетекчиси Раджабали Рахмонали, Согди облусунун жетекчиси Раджапбой Ахматзода жана жергиликтүү бийлик, укук коргоо кызматынын өкүлдөрү катышты. Эки тараптуу сүйлөшүү эки бөлүктө өттү. Алгач кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал талкууланып, андан соң чарбалык иштер ортого коюлду. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен чек арадагы жаңжалдардын келип чыгуусуна түрткү болгон маселелерди биргеликте чечүү максатында жумушчу топ түзүлдү. Бул чарбачылык маселеде биринчи болуп бизде Баткен областында чек ара менен бирдей болуп келе жаткан суу маселеси бар. Буга биз өтө чоң басым койдук. Ошондуктан бул суу маселесинде өзүнчө биз иш тобун уюштуруп, эки мамлекеттин ортосундагы иш тобун уюштуруп, мына 16 марттан башташтырып, ошол сууну кандай туура колдонуу боюнча жана каналдарды тазалоо боюнча, арыктарды тазалоо боюнча иштей турган болду. Ошол кишилердин ошол иш тобунун жетекчиси болуп менин биринчи орун басарым болду. Тажик тараптан Сагдии областынын губернатору биринчи орун басары болуп дайындалды.